Биздин Манас шаары боюнча айтайын. Манас шаарынын коюлган себеби эмне болду? Билесиздер, мындан 1 жыл алдын биздин жаш наристелерибиз, мектеп окуучулары Манас деп ураан чакыргандан кийин ал жерде портер козголуп, канча бир окуучулар тийлеп кеткен. Мына көрдүңүздөр, Манас атабыздын рухунун күчтүүлүгү, ошол балдардын баардыгы сакайып, жараттарынан айыкты. Бул да болсо жөн эмес, себеби ал жердеги рухтар козголуп кеткен. Рух козголгондон кийин ал токтобойт, билесиздер. Ал кайра уктабайт дегендей. Ошол сыяктуу козголгондон кийин мына биздин азыркы учурдагы мамлекеттик кызматта иштеп жаткан кызматкерлерге оозуна салып, Ташиев мырза баш болгон ошол жердин шаардын депутаттарына, мэрлерине айтылып, анан Манас шаары коюлуп калды. Бул жөн эле болуп калган жери жок. Алардын көкүрөгүнө, көдөнүнө, алардын жанында иштеп жүргөн адамдардын оозуна бекерине салган жок, буюна көрсөтүп дегендей. Анткени ошол Көкө Теңирдин кудуреттүү жараткандын өзүнүн буйругу болду. Манас атабыздын каалоосу, улуу рухтардын каалоосу болуп, мына ошондуктан ошол наристелерибиз ураан чакырганда козголуп кетип, улуу рухтар анан ошол жерде орноду. Буга дагы чоң биринчиден чоң кызмат өтөгөн биздеги кыргыз энелерибиздин, кыргыз аталарыбыздын, кыргыз деп күйүп жүргөн, Манас деп күйүп жүргөндөрдүн дагы чоң эмгеги бар бул жерде. Алар эл алдында деле чыкпайт. Алар ардак грамота, даража эч нерсеси дагы жок. Бирок ошол кайы үчүн, кыргыз үчүн, төлүк үчүн кызмат кылган жандардын дагы эмгеги зор болду деп айтсам жаңылышпайм. Мына эми Манас деп аталгандан кийин эми ошол кодду орнотуп кетиш үчүн ал жерде ак өргөлөр тигилип, Манас шаарыбызга ал жерде улуу Манастарыбыз айтылыш керек. Эми ачылышын Дөөлөт мырза айтып, 7 сааттан ашык Манас айтып кеткендей, анчалык сааттап айтылбаса дагы ал жерде Манастаган ураандар чакырылып, Манастар айтылып, Манас илими боюнча талкуулар болуп, ошол кыргыздын касиети жөнүндө чоң илим билимдер таралыш керек. Ошондо аябай кутуюп, элибизге ынтымак, ырашкерчилик, береке буйт. Билесиздер, Манас айтылган жерде чоң тазалануу болот. Улуу рухтар байырлаган жерде жашоо тынч, милт калп болот, табият сыр бербейт, кургакчылык болбойт, же болбосо кыштын кыраан чилдеси болбойт. Ал эми биздин ошол улуу рухтардан үзүлгөндө гана ата бабаларыбыз ааламда безип калганда, анан бизге табият сырын көрсөтүп баштайт. Ошон үчүн биз кыргыздар кайып эл, кайып менен байланышта эл болгондон кийин биз Манас ааламынан, Манас дүйнөсүнөн, кайып дүйнөсүнөн алыстабашыбыз керек, ата бабалардын, улуу рухтарынын берген ишараттарынан. Ошон үчүн Манас шаары кут болсун. Манастын алдына биригели, Манас дүйнөсүнүн акырынан изилденели, бекеринен биздин ушунча кылымдан берки бир чоң иштерибиз болуп келген жок. Бул дагы болсо чоң жетишкендик. Эми ар бир кыргыз ошол Манас илиминдеги айкөлдүктү, Манас илиминдеги кеңдик, чексиздикти, Манас илиминдеги жарыкты, Манас илиминдеги баyoолукту издеп баштасын, ошону өздөрүнүн жан дүйнөсүнөн тапсын, жашоосуна орнотсун, ошол жакындарын, жакшыларын аясын, жашоосунда бир жарк эткен ошол биздин ата бабаларыбыздай элим деп, жерим деп күнү түнү саргайып, чепте чеп болуп туруп берген кыраандарыбыз чыксын, урпактарыбыздын ошол Манас бабабыздын учун улаган чыныгы баатырлар чыксын деп каалайм. Ошон үчүн мындан ары тынымсыз Манас дүйнөсүн жайылтууга киришели. Манас шаары баарыбызга кут болсун, кут орносун. Бар болуңуздар.